bab ko'tarib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabiya 7-chi bab fil mubahat. Namazın içinde mubah bo'lgan amallar. Mubah degan tuğanlar eğer kılıp koysan күнөө болот эмес да, күнөө болбойт. То есть, бирок кылбаш керек. Колдон келгенчелик кылбаган жакшы. Кылбаган жакшы, бирок кылып койсо, бирок кылган болсо күнөө болбойт деген сөз. Мубах деген ошол мааниде түшүнөйүн. Кылбаган жакшы, кылбаш керек негизинен. Кылып койсоңуз жогору жактагындай макрух болбойт. Күнөө болбойт. Вахия ахад ашара, бул мубах, намаздын ичинде мубах болгон, кылса күнөө болбой турган, кылса макрух болбой турган нерселер эмне 11. Al-ammu 8. Бардыга тиешели, бардык намаздарга жана көпчүлүк адамдарга тиешели болгондорунан 8. Калган 3-өсү эмне кээ бир намаздарга, кээ бир адамдарга тиешели. Ошонун биринчиси, то есть бардыга тиешели болгондун биринчиси. Назаруху би мауqi aynayhi bila tahwili wajhihi. Жүзүнү бурбастан кыры менен намаздын ичинде bir жолу же бул жакта эми санын айткан эмес. Ошол аз эле, ошол аз гана bir жолу же ушундай бир аз эле нерсеге айтылат. Бул дайыма мынтип карап айтылбайт. Көздүн кыры менен, жүздү урбастан, көздүн өзү менен намаз ичинде ал жак мындай оң жак сол жак bir карап койсоңуз, ушул нерсе мубах. Ал эми көп карасаңызчы, мисалга дайым мындай көзүңүз ойноп турат. Мындай болсо макрух болот бул. Неге? Себеби хушукун жоготосуз булмачы. Кээде бир нерсе себептен мындай карап койсоңуз, жамаат бар бекен, имам жайында тура экен, же жаныңызда бирөө саждага барып турбай калып өлүп калбаппы? Шак кетпеппи деп бир карап койдуңуз, же болбосо не деп коелу? Кыскасы эми кайсы бир себептери менен ушундай көздүн кыры менен бир карап койсоңуз, макрух болбойт. Көп карасаңыз, көздү дайым ойнотуп турсаңыз, мындай карап турсаңыз макрух болот, макрух. Бул боюнча алымдардан айтылат, асарлар боюнча пайгамбарыбыздан келди дейт. Эмне? Мергенчи менен оор жүк көтөргөн адам намаз кабыл болбойт депчи. Эми оор жүк көтөргөн адам ким десе, өтө дарат кыстап турган адам, же болбосо өтө бир нерсеге мындай берилип турган, баягы тамак келгенде курсаң өтө ач, тамакка намазда турасың, бирок көңүлүң баары тамакта да, ушул сыяктуу. Же намазда турасың, сен даратканага баргың келип турат, өтө кыстап турат, же ушундай адам намаз кабыл болбойт деп айтылган. Анан мергенч ким десе, намазда мергенчи окушуп дайыма көзү алаңдап турат, ал жак бул жактычы. Жөн турбайт. Ошондуктан биз айттык го, сүннөт болот деп, көздөрдү сажда кыла турган жер мустахаб амалдарга коштук, ошол мустахаб деген ташсак бизге адепсиздик болот. Ошондуктан анда кылган жакшы эмес. Бирок кээ бир себептерден көз менен караса макрух болбойт ал нерсе. Андан кийинкиси wa taswiyatu mawdi'u sujudihi marratan aw marratayn lil-uzri. Bir үзүр себептен сажда кыла турган жерди тейиздеп койсо, сажда кыла албайсыз, кыйналып жатат, саждага башыңызды койсоңуз так өтүп кетип жатат. Ушундай болсо, ал жерди bir жолу же болбосо 2 жолу тейиздеп койсоңуз, үзүр себебинен, бир себептен жөн-жөн тейиздесеңиз болбойт. Анда эмне болот бул? Макрух эмес, мубах болгон амал, рухсат болот. Bir жолу гана, bir жолу же 2 жолу гана кылсаңыз, bir кыймыл же 2 кыймыл менен bir жолу намаздын ичинде кылсаңыз, ушул нерсе макрух болбойт. Ал эми дайым кайра 3-4 амал менен кылсаңыз, 3-4 жолу кайра кыла берсеңиз, анда намазыңыз бузулуп калат. Жогору жакта көздүн кыры менен кароо дегенде, караңыздар туугандар, адам бурулуусу 3 түрдүү. Көз менен бурулуусу мубах дедик, bir жолу намаз. Ал эми жүз менен мындай кароосу үчүн макрух болот. Жүз менен намаз ичинде аяк-аяк мынтип карасаңыз макрух болот. Денеңиз менен көкүрөңүз кыбладан бурулуп, мындай кылып карадыңыз, намаздын ичиндечи, бул нерсе намазыңызды бузуп коет тууганым, ошол көңүл бурайлы. Андан кийинки маселе wa qatlul hayyatin mutlaqan. Жыланды намаздын ичинде туруп жылан өлтүрсөңүз, намазыңыз бузулбайт. Жанадан бул нерсе мубах иштерден. Эгер жылан келип калды дейли, wa in ihtaja ila al-mu'alajati. Жашлап куз менен элестетиң, жаныңызда жылан турса, же эшиктин алдында жылан турса, кантип намаз окуйсуз? Ошол жерде эми bir канча кыймыл менен да жылан өлтүрүп намазыңызды окуй берсеңиз рухсат. Неге? Пайгамбарыбыз хадисте айтат, эгерде силер жыланды көрүп калсаңар, өлтүрүгүлө намазда болсо деген хадис бар, ошол себептенчи. Андан кийинкиси wa fi famihi darahim wa dananira bihaythu la yamna'u an sunnati al-qira'ah. Оозунда бир кичинекей нерсе, өткөндө көрсөтүп берик, оозунда бир кичинекей нерсе болуп, ошол нерсе кыраатка эч кандай зыянны тийгизбесе, ушул нерсе эмне макрух болбойт. Бирок кылбаган жакшы нерсени. Ал эми кийинкиси wa fi yadihi ma la yamna'u an sunnati al-i'timad. Эгерде колунда бир нерсе болсо, ошол нерсеси
колду кармоодо намаздагы кол коюла турган, кол кармала турган жерлерден тыйбаса, бул нерсе макрух болбойт. Мисалы айтайлы туугандар, кол шакек менен намаз окусаңыз болот, ооба болот. Мунун эч кандай зыян тийбейт, анткени ушул сыяктуу дагы башка мисалга тасбих бар деп коелу. Тасбих мондой электрон тасбих деп коелу. Азыр баягы эмеге окшош тасбихлер чыккан го, ушулар кармоодон намаздагы амалдардан рукуга, саждага колдорду көтөргөндө эч нерседен тийбейт. Ал эми бир нерсени тия турган нерсе болуп калсачы колдо, мисалы эмени мындайга ичиге кылып алдыңыз. Муну кармаганда могу тийип калат да, караңыз, колуңуз көтөрүлүп калат. Ушул нерсе макрух болот. Аны сыртыга кылып эч кандай тоскоочулук болбосо макрух болбойт. Ошондой эле башка дагы нерселер, башка дагы мисалы колуңузга сиз бир нерсе алып алдыңыз. Телефон кармап намаз окуп жатасыз деп коелу. Телефон кармап намаз окусаңыз макрух болот бул нерсе, жакшы эмеспи? Ал эми жаңагыдай колду кармаганда эч нерсеге тоскоочулук бербей тургандай болгон нерселер кармап намаз окусаңыз макрух эмес. Андан кийинкиси ва кыраатул Кур'ани аля та'лифи. Куранды өзүнүн тартиби менен окуш, ушул нерсе мубах. Куранды өзүнүн тартиби менен окуш мубах. Бул деген мубах деген эмне? Эгерде наборотунан окуп койсоңуз күнөөкөр болбойсуз деген сөз. Бирок наборотунан окуган жакшы эмес, адепсиздик болуп калат ал, бирок тартиби менен окуш мубах. Андан кийинки маселе ва нафду сауби кайла ятасиqu би жасади фи рукуи. Рукуда турганда денесиге кийим жабышып калбай тургандай кылып кийимдерди көтөрүп коюусу, шамалдатып коюусу, мына көтөрүп коюусу макрух эмес. Мисалы, аял кишилерде көп болот, же болбосо эркектерде дагы көп болот. Намаз окуп жатсаң, рукуга барайын десең, кийимдер бир жака илешип калат да, ошону бир аз көтөрүп койсоң, эмне макрух эмес. Бирок кайра кылган жакшы эмес. Бул адепсиздиктерге алып барат. Андан кийинки маселе ва кыраату ахири суратин фи ракатин ва ахиру ухра фи ухра аля сахихи. Сүрөлөрдүн аягын, бир рекетте бир сүрөнүн аягын, экинчи рекетте экинчи сүрөнүн аягын окуш, ушул нерсе мубах. То есть биринчи рекетке Амана Расулду окудум. Экинчи рекетке ошону окудум. Акыркы беттери да, ошолорду окусам, намаз макрух болобу? Жок, макрух болбойт. Макрух болбойт. Сүрөлөрдүн аягын окуса дагы боло берет. Эми вал хасу талататун. Кээ бир адамдарга жана кээ бир намаздарга тиешелүү болгон мубах болгон амалдар эмне? Мубах болгон амалдар төмөнкүлөр. Тикрару сурати фи ракатин фи татаввуин. Бир сүрөнү нафил болгон намаздарда кайра кайталап окуу, ушул нерсе мубах болгон амалдардан, макрух болбойт, макрух болбойт бул нерсе. Бул нафил намаздарга тиешелүү. Ал эми фарз намаз, важип намаздарда макрух болуп калат туугандар. Ва ан якуна му'табидан хаидан ау истиванатан фи нафил намаздарда бир нерселерге таянып намаз окуса макрух болбойт. Мубах бул. Бирок нафил намазына антин намаз окуган жакшы эмес туугандар. Андан кийинкиси ва лахзул имами ила ман халфаху шакиван якума ин камаху ва нахваху. Имамдын артында тургандарны карап коюусу, мындай этибарга көңүл буруусу мубах нерсе, макрух болбойт. Кантип көңүл буруш керек, жөндөн жерне жок. Эгерде ошо канчанчы рекетке келген шиктенип калса, мисалы экинчи рекетте отурат да, аттахиятта отурат да, экинчи рекет болду же төртүнчү рекет болду, шектенип калды, билбейт. Эми адамдан сурай албайт, канчанчы рекетке келдик деп айтса, намаз бузулуп калат, билебиз. Ошол учурда эмеге артыны көздүн кыры менен, жамаат бар дейм, кичине карап, 4-5 адам көрүнөт да, карасаңызчы. Ошондой кылып караса, жамаат аттахият окуп бүтүп күтүп турат имамдын турушунучу. Ошондой кылып туруп кетсе болот. То есть жамаат карап туруп, жамаат аттахиятка өтпөдү, баягы оозору кыймылдайт да, билебиз, оозору кыймылдап окуш керек дегенбиз намаздачы. Ошол оозору кыймылдаганда билинет. Ошондой кылып караса, эмне болот? Имамдарга мубах болот. Бул нерсе макрух болбойт, Бул нерсе имамдарга мубах болот, макрух болбойт туугандар. Иншалла ушул жерден токтотобуз бүгүнкү сабакты. Кийинки сабагыбыз эртеге болот. Эртеге акыркы сабак намазды бузуучу амалдар, намазды бузуучу нерселер боюнча сөз кылабыз буюрса. Бүгүн азыр суроо жоопко убакыт берели. Суроолор болсо айтсаңыздар, кол көтөрсөңүздөр.